шаарында Баткен облустук жарандык коргоонун Баткен шаарындагы 3-издөө куткаруу отряды анда эмесе бүгүнкү салтанаттуу профессионал деңгээлдердин жогорулатышы максатында көп эл аралык кошугуулардан өтүп келишкен мисал кылып айтат. Ден соолугун өмүрүн аябай тобокелге салып өмүр сакчыларыбызга, табият сакчыларыбызга бир кол профессионалдык деңгээлде калышы мүмкүн, түтүн болушу мүмкүн. ар бир биздин ден соолугубуздун мүнөттөрү турмуштун ушул оор күндөрүндө гана көрөбүз. Ал эми бүгүн Өзүңүздөргө белгилүү болду окшойт, өкмөттүн атайын токтомунун негизинде ушу 5 октябрь ар жылы ушу Кыргыз Республикасынын аймагында кырсыктарда тобокелдигин азайтуу боюнча күн болуп мамлекеттик деңгээлде кабыл алынды да. Ошонун негизинде бул 17-жылы боло турган болсо, быйыл 18-жылы ушу биздин министрдин демилгеси менен ушу 5 сентябрдан баштап 5 октябрга чейин республиканын дээрлик бардык аймактарында ушу кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча 1 айлык жарыяланды. Бу жарыяланган негизинде ушу жерлерде ушу элибиздин коопсуздук маданиятын жогорулатуу, ушу коопсуздукка болгон билимин жогорулатуу, ошо эл арасындагы ушу куткаруучулардын кызматы же болбосо кандайдыр бир өзгөчө кылдааларда ушу кандайдыр бир жардам көргөзө турган нерселердин бир пропагандалоо максатында, элибизди жайылтуу максатында ушундай жакшы бир жөрөлгө болуп атат. Эми Баткен областында биринчи болгону анткени ушу Баткен облусу кандайдыр бир деңгээлде өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына ушу 18-жылы статистика карай турган болсок, ушу болгон катталып өткөн өзгөчө кылдаалдардын көпчүлүгү ушу Баткен областында катталды да. Ошонун негизинде мына Баткен тургундары өзүңүздөр билесиздер, ушу Лейлек областында болгон, жерлерде болгон ушу сел ташкындары суулары каптап, ошонун негизинен кандайдыр деңгээлде зыяндарды алып келди. Ошонун негизинде Баткен областында болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошо бул баягы өзгөчө кылдаалдар министрлиги же болбосо жарандык коргоонуу кызматтарына эле эмес, бул ошо жалпы эле ошо Баткен облусунун жарандарына, Баткен тургундарына, Баткен шаарынын тургундарына арналган иш-чара. Эми бул иш-чарадан ар ким өзү кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн билимдерин, ушу коопсуздук жагында билимин аныктап, анан керек боло турган болсо ошо жакшы бир маалыматтарды алып, ошонун негизинде деңгээлин көтөрүп алса деген максат менен иш жүргүзүлүп атат да. Албетте ар бир областтын өзүнүн баягы табигый шартына жараша түрдүү өзгөчө кылдаалдарга баягы кабылып, ошонун негизинен баягы ошолордун алдын алуу кесепеттерин жоюу иш-чаралары бүгүнкү күндө жүргүзүлүп келет. Анан ошого жараша азыр мына Баткен областында боло турган болсо, эртең Ош областынын деңгээлинде болуп өтөт. Бул иш-чараларды атайын ошо баягы дем алыш күндөрүнө да, ошо ишемби, жекшемби күндөрүнө атайын ушул күндөргө неметтик. Анткени бул күндөрү элдер жумуштан бош, анткени анан баягы үй бүлөлөр менен, бала чакалар менен чыгып эс алуу учурунда баягы ошо эс алуу учурларын кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнө пайдалуу жүргүзүп алуу максатында жүргүзүлөт. Акыркысы ар бир областта болуп, анан 5 октябрда Бишкек шаарында жыйынтыктоочу ушундай болгон иш-чара жүргүзүлмөкчү. Анан бул иш-чара ошо жогорку деңгээлде баягы өкмөттүн деңгээлинде иш жүргүзүлүп атат. Анан ушул жыйынтыгы боюнча өкмөттүн баягы тапшырмасы бар. Ошо жыйынтыктар боюнча өкмөткө баягы билдирмелерди беребиз да. Мына бүгүнкү өтүп аткан иш-чарадан биз жаштар өзүбүзгө эң мыкты деген кеңештерди алдык. Мисалы, бул өзүбүздүн күндөлүк турмушубузда колдоно турган коопсуздугубузду коргоо үчүн азыркы иш-чарадан үлгү алдык.
Бул мындай иш-чаралар жаштардын патриоттуулук сезимин дагы күчөтөт, ошону менен бирге эле өздөрүнө билимди дагы кошо алуусуна чоң түрткү берет.